Балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Алыкул Осмоновдун Ата журт жана Кыргыз тоолору ырлары. Азыр балдар, кызыктуу тапшырмаларды аткарабыз. Топторго бөлүнүп алышыбыз керек. Топторго бөлүнүү үчүн биз азыр Флиппити тиркемесиндеги кокустук дөңгөлөгүн пайдаланабыз. Экранга көңүл бурабыз. Ким кайсы топто экендигин карайбыз дагы. Ошол топко барып орун алабыз. Биринчи топ бул жерге, экинчи топ бул жерге, үчүнчү топ бул жерге отургула. Ана бат-баттан. Балдар, силерге топтук баалоонун критерийлерин түшүндүрүп өтөйүн. Азыр силерге мындай баа казандарды ар бир топко беремин. Силер ушул баа казандарды жиликтер менен толтурушуңар керек. Жилик алыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Суроолорго жооп беришибиз керек, тапшырмаларды аткарышыбыз керек. Түшүнүктүү болдубу? Мына, мындай болгон жиликтерди ыйгарамын. Ал эми өзүн-өзү баалоонун критерийлерин ар бириңерге берейин. Булар менен силер сабактын аягында өзүбүздү өзүбүз баалайбыз. Балдар, азыр анда ар бир топ өзүнө ат коюп, топ башчы шайлайт. Кана кеңешкиле. Бирок силердин койгон атыңар бүгүнкү темага байланыштуу болсун. Бүгүнкү темага байланыштуу болсун, Кана балдар, бүттүңөрбү? Биринчи топ. Кана, топко кандай ат койдуңар? Биздин тобубуздун аты Эверест тобу. Топ башчыбыз? Башчыбыз Артыкбай Исмаил. Азаматсыңар, отура кой. Экинчи топ. Исхак. Жеңиш тобу. Топ башчыбыз Махаматова Гүлхая, жакшы. Үчүнчү топ. Силер эмне деп койдуңар? Исхак. Биздин тобубуздун аты Ленин, топ башчыбыз Маматова Жасмин. Жакшы балдар, жакшы балдар. Анда азыр тапшырмаларды берейин. Биринчи топ, силер салыштыруулардын жасалуу ыктарын табасыңар. Эверест тобу. Бул кагазга жазабыз. Жеңиш тобу болсо, сөздөрдүн лексикалык маанилерин табышат. Ал эми үчүнчү топ болсо, бул жерде чачылган макалдар бар. Ушул макалдарды, сөздөрдү топтоп бир макал чыгарышыңар керек. Түшүнүктүү болдубу? Анан даскага жабыштырабыз аны. Түшүндүңөр, Биринчи тапкыла, анан даскага жабыштырабыз. Силерге убакыт берейин. 3 мүнөт убакыт берем, балдар. Кайсы топ бүткөн болсо, кол чапкыла, балдар. Азаматтар. 3 топ тең тапшырманы аткарып бүтүшүптүр. Анда Эверест тобу силерге берилген тапшырманы айтып берсеңер болот бизге. Келгиле даскага. Кана, силер салыштыруулардын жасалуу ыктарын айтып бересиңер, Салыштыруу. Алмаз сымдуу көккө тийген миздери арыстандын азуусундай арсайык. Окшогон нерсе арыстандын азуусу, окшотулган нерсе тоонун миздери, окшош белгиси арсайган миздүү. Окшоштукка кошумча даража сын атоштун салыштырмадан мүчөсү. Дай мүчөсү жалган аркылуу жасалган, Жакшы айтыр. Салыштыруу. Тонгон муздар шөкүлөдөй жаркырап, окшогон нерсе шөкүлө, окшотулган нерсе муздар. Балдар, көңүл бурабыз. Жаркыраганы Карап турабыз. Кошумча каражаттар сына тоочтун салыштырма даражасынын дайым мүчөсү
мүчөсү. Салыштыруу кербенчинин төөлөрүндө чубашы, окшогон нерсе. Кербенчинин төөлөрү окшотулган нерсе. Төөлөр, тоолор, окшош белгиси, чубашкан, окшоштукка кошумча даража, сын атоштун салыштырма даражасынын дайым мүчөсү. Балдар, туура аткарышыптырбы тапшырманы? Ооба. Азаматтар, анда доскага жабыштырып койсоңор болот. Кеңиш тобу, силер сөздөрдүн лексикалык маанисин табышыңар керек болчу. Келгиле. Таба алдыкпы? Биздин тобубуздун жеңиш тобу бизге берилген тапшырма сөздөрдүн лексикалык маанисин табуу. Аскар деңиз деңгээлинин 1000 метрге көтөрүлүп турган жер бетинин зор бөлүгү. Зор, беттик, бийик аскар. Адыр, дөбөлүү, дөңдүү жер. Дөңсө, жер бетинин бийикте көтөрүлүп турган дөңгүрөк жер. Жайлоо, жайлы мал жайылчу жайык. Капчыгай эки жагы бийик суу. Азаматсыңар. Бардыгын туура жазыпсыңар. Ушул жерде мааниси жагынан бири-бирине жакын сөздөр бар бекен? Ооба. Балдар. Зоо менен аска дагы барбы? Адыр жана дөңсө, жакшы. Азаматсыңар. Балдар, кошумчаңар барбы? Жок, булар баарын так туура аткарышты. Доскага илип койсоңор болот. Анда мен силерге баарыңар тапшырманы туура аткаргандыгыңар үчүн кашка жилик менен жото жиликти берейин. 2ден жилик тартуулайм силерге. Ана бул болсо силерге. Балдар, келгиле. Анда дем алуу көнүгүүсүн аткаралы. Баарыбыз ордубуздан турабыз. Экранда бизге кыргыз тоолорунан 4 сап ыр берилген. Ар бир ыр сабында кайсы аракетти жасашыбыз керек экендиги көрсөтүлгөн. Карап алгыла. Көрдүңөрбү? Анда эске тутуп алдыңар дагы. Баштайбыз. Баарыбыз чогуу баштайбыз. Кана 1, 2, 3. Тоого тоолор курамалап курашып, узун тартып, уламалап улашып, алма кайдан кебес тартып келаткан, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып, алда кайдан кебес тартып келаткан, кербенчинин төөлөрүндөй чубашып. Азаматсыңар. Отургула балдар. Азыр жекече тапшырмаларды аткарабыз. Ата журт ырынан көркөм окуйбуз. Ким көркөм окуп коет? Айбике. Жолун кыйын үшөрсүң, кышта катуу борон уруп, кар уруп, суугумду өз мойнуңа алайын, жол карайын, токтой турчу ата журт. Баракелде, эң сонун окудуң. Бул топтон баястан сен окуп койчу. Күндөр жаман кырсык салып кетпесин, налат келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын, токтой турчу ата журт. Эң сонун. Эл мырза. Жазда башка жел тийбесин абайла, көпкө турбас момул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруп, мен оруйм ата журт. Жакшы, Азамат. Бали, баракелде. Анда окуп бергениңер үчүн бирден жилик беремин силерге. Балдар, окуу китебиңердин 185-бетинде жаңылмаштар берилген. Кайсы топтун мүчөсү жаңылбастан туура окуп береткен мага жаңылмаштарды? Кана ким окуйт? Эверест тобунан Сумая. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны кайдан тапты бучуна. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны кайдан тапты бучуна. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны кайдан тапты бучуна. Ой, Азамат, сонун окуду, балдар. Анда кийинки топтон Баястан. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны кайдан тапты бучуна. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны тапты кайдан бучуна. Акылактын кулага кара, акылактын кулага кара, кулага кара, акылак караны кайдан тапты бучуна.
Жакшы, силерге дагы карчыга берейин. 3-чү топтон Жасмина. Акулактын кулага кара, акулактын кулага кара, кулага кара, акулак каран кайдан тапты бучуна. Акулактын кулага кара, акулактын кулага кара, кулага кара, акулак каран кайдан тапты бучуна. Акулактын кулага кара, акулактын кулага кара, кулага кара, акулак каран тапты бучуна. Эң сонун. Силерге болсо чучукту беремин. Жакшы, азаматтар. Азыр ушул бүгүнкү сабакта алган билимдерибизди бышыктоо, текшерүү максатында Kahoot мобилдик колдонмосунда тест иштейбиз. Телефондорубузду алабыз. Баарыңар ачкычты жаздыңарбы, балдар? Ооба. Тобуңуздун атын жазып киргиле. Кирдиңерби? Ооба. Анда тестти баштасак болот. Биринчи суроо кетти, балдар. Силерге 10 секунд гана убакыт берилген. Экинчи суроо: туулган жердин топурагы эли макалды толуктагыла. Упайыңарды көргүлө. Кыргызстандагы эң бийик чоку тоолордун кандай пайдасы бар? Дөңсө деген эмне? Ысык көлдү курчап турган тоолор. Элин тобу 4810 упай топтоптур. Жеңиш тобу 5121 упай. Эверест тобу 5580 упай топтоп. Бул тесттин жеңүүчүсү ким болду? Эверест тобу болду. Ошондуктан мен Эверест тобуна жамбашты тартамын. Экинчи орун ким болду? Жеңиш тобу. Жеңиш тобуна болсо куймулчакты берейин. Ал эми силерге болсо чучук берейин, балдар. Кана балдар, бүгүн сабакта кандай иш-аракеттерди жасадык? Ошолордагы салыштырууларды жана алардын сөздөрүнүн лексикалык маанилерди таптык. Сөздөрдүн лексикалык маанилерин таап, жаңы сөздөрдү үйрөндүк, Исхак. Макал лакаптарды айттык, жаңы кылмыштарды айтып, тилибизди үйрөттүк. Тилибизди жаттыктырдык, Жакшы, азаматсыңар, балдар. Анда өзүбүздү баалайбыз, баага сынып калбайбыз, Кана, кайсы топ канча жилик топтоду экен? Санайлычы? Эверест тобу 5 жилик, Жеңиш тобу 5 жилик, силер дагы 5 жилик. Бирок эң сыйлуу жилик кимге түштү? Эверест тобуна. Демек, Жеңиш Эверест тобу. Куттуктайбыз, кол чаап коебуз, балдар. Азаматсыңар. Балдар, бүгүнкү сабакта ким өзүн канчага баалады? Баястан, сен өзүң канчага бааладың? Солорго так жооп бердим, жаңылмашты туура айтып бердим. Жакшы. Гүлхая, сенчи? Мен бүгүн өзүмө эң жакшы баага бааладым. Себеби чыгарманын мазмунун түшүнүп айтып бердим. Уларды көркөм окудум, топта иштедим. Жакшы, азаматсың. Дагы ким өзүн канчага баалады? Жасмина, сен өзүң канчага бааладың? Эң жакшы деген баага бааладым. Анткени? Суроолорго жооп бердим, жаңылмашты окудум, урду көркөм окудум. Бали. Садат, сенчи? Өзүң канча бааладың? Өзүмдү эң жакшы деген баага бааладым, анткени мен суроолорго жооп берип, активдүү катыштым. Ой, азаматтар. Өзүмдү эң жакшы деген баага бааладым, анткени мен суроолорго жооп бердим, тапшырмаларды аткардым, Көркөм окудук, Жакшы, азаматтар. Бүгүн баарыңар сабакка эң сонун катыштыңар. Биз бүгүн кыргыз тоолору ата журт ырларын өттүк, Ушул ырларды жаттап, көркөм айтып бересиңер. Андан сырткары жаңылмаштарды дагы жаттайсыңар. Ата журтка болгон сүйүүңөр дайыма өчпөсүн. Ата журтка кереги тийген жаштардан болгула. Анда кийинки сабакка чейин саламатта баргыла.